Салам алейкум, урматтуу жесиндилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар салам хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала пенде жакшылык күткөн жерден зыян бериши мүмкүн. Пенде зыян күткөн жерден Аллах Таала жакшылык берип коет. Бул Аллахтын колундагы иш. Бир жигит бир кызга үйлөндү, бирок ал кыздын бир буту кыска болчу. Ал кыз турмушка чыгаарда узун көйнөк кийди жана бир бутуна каблук кийип, бир бутуна жапыс кийип, айтор жигит экөө үйлөнүштү. Бирок бул сыр ачылды качан экөө үйлөнүп той болду, тойдун эртеси дегендей, тойдун эртеси күнү сыр ачылды. Бирок жигиттин ата энелери айтты: сен буга татыктуу эмессиң, бул буту кыйшык экен, бир буту кыска экен, сен ажырашасың деп чуу салышты. Бирок жигит жок деди, бул менин тагдырыма жазылган белек болду, Алладан келген. Мен үйлөндүм, мен ажырашпайм деп жигит катты турду. Ошентип экөө арадан жашашты, жакшы жашашты. Бирок ошол жигит ошол кызга үйлөнгөндүгү үчүн алдында Аллах Таалага өтө жакшы ажыр соопторду берип, өтө бай кылып, бу дүйнө акыреттин ажыры менен сыйлады. Эми караңыздар, эгерде жигит ошол ата энесинин айтканы менен, ошол туугандарынын айтканы менен ошол кыздан ажыраган болгондо, ал жигиттин башына бале келмек. Эми Аллах Таала биз күткөн жерден, жакшылык күткөн жерден Аллах Таала бизге зыян берип коюшу мүмкүн. Аллах Таала биз зыян күткөн жерден бизге жакшылык берет. Ар бир иштин башында, ортосунда, аягында ниетибизди түзүп Алла үчүн кыла турган болсок, Аллах Таала сөзсүз биздин ар бир ишибизде жакшылык берет.